Алымкадыр Бейшеналиев карандай калп айттыбы? Депутат Рыскелди Момбеков министрди калп сүйлөөдө айыптап, кызматтан алуу сунушун койду. 84 doğuş менен президентти кетирсе болот го, импичмент менен. 84 doğuş менен генеральный прокурорду кетирсе болот да. А эмне үчүн биз ушу саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз? Ковид кетпесе кетпесин, ушул комик кетсе болот эле деп. Курман, айтыңыз, Курман разы болсун. Болсоң борборго мэр боло экен да. Бишкек шаарынын экс-мэринин байлыгы 50 миллион АКШ долларына бааланды. Азиз Суракматов мыйзамсыз баюуга жана коррупцияга шек саналууда. Канча фундамент кетип калды? Так, 17 фундамент калды. 17? Кечегиден 6 группа киргиздик, азыр 2 күндө 6дан бүтөт. Талкаланган объектилер, өрттөлүп кеткен мектеп, күйүп күлгө айланган турак жайлар. Президент Садыр Жапаров чек ара жаңжалында өрттөлгөн Максат айылынын эли менен жолукту. Ал эми жанагы мына бир айдын ичинде жана 2 лептиспирос чыкты. Бул сарык, малдардын сарык. Адамдын кандай сарык, азыр сезон башталды. Эгер бул таза деп келген, таза деп биздин ошо жердеги ветврачтар таза деп өткөргөндөн кийин анан текшерсе ушу чыгып атат. Ошто эт саткандар лабораторияга каражат төлөөнү каалашпайт экен. Алар бир бодомалга 168 сом төлөсөк, майда жандыктарга 80 сомдон беребиз деп нааразы. Азыр кайрымдуу адамдар мага жардам берип атат, аларга рахмат. Дагы бир аз мага жардам берсеңиз деп присыпкага барып келсем. Мээримдүү жүрөк ээси келиңиздер, жаш өмүрдү сактап калалы. Тамчыдан көл куралат. Берметтин жашоого болгон үмүтүн өчүрбөйлү. Саламатсыздарбы, Нур телеканалынан Нур Ньюс маалымат программасы. Сиздер менен мен Арзымат Аланов, кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы алтын балалык жаш балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда эс алып жүргөн бала көлгө чөгүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Куткаруучулар көлдүн жээгинен баланын сөөөгүн таап, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти. Кыргызстанда бир суткада 376 кишиден вирус аныкталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаары жана Чүй облусунда 3төн, Нарын жана Ысык Көл облустарында 1ден бейтап каза болду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 283 учур, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 66, Ош облусунда 14, Тараз облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 21, Жалал Абад облусунда 9, Баткен облусунда 2 кишиден вирус табылды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу маселесин парламентте кайра көтөрүү сунушун берди. Бул тууралуу эл өкүлү парламенттин бүгүнкү жыйынында билдирди. Ал Бейшеналиев коронавирусту коргошу менен дарылоо сунушу менен Кыргызстанды дүйнөгө уят кылганын белгиледи. Эми болсо президент Москвага барып, орус президенти менен коргошуу жөнүндө сүйлөштү деп карандай калпты айтты. Дагы жакшы Эрбол деген бала бул апыртма экенин айтып чыкты. Ошол жерде 84 депутаттын добушу менен саламаттык сактоо министри жумуштан алынсын деген токтом кабыл алынган. 84 добуш менен импичмент кылып президентти кетирсе болот, башкы прокурорду кетирсе болот. Эмне үчүн саламаттык сактоо министрин кетире албайбыз? Бул эле эмес. Депутаттар ушул жылдын 28 апрелинде да Бейшеналиевге ишенбөөчүлүк көрсөтүп, ээлеген кызматынан бошотуу тууралуу сунушту ошол кездеги өкмөткө жиберген. Министр жогорку кеңештин аны иштен алуу тууралуу токтомун депутаттардын жакындарын кызматка койбогон үчүн өч алуу аракети катары баалаган. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз баюуга шек саналып кармалды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына таянсак, Суракматов курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө элиталык көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгени боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз баюу фактылары аныкталганын маалымдады. Курман разы болсун. Кечээ 26 майда Борбор калаанын экс-мэри Азиз Суракматов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакыртылса. Бүгүн ал коррупциялык схема түзгөн деп айып тагылып камакка алынды. Тагыраагы Суракматовду УКМК мэрияда жетекчи кызматтарда иштеген учурда башкалар менен жең ичинен иш бүтүрүп жүргөн деп айыптоодо. Атайын кызматтын маалыматы боюнча экс-мэрдин байлыгы 50 миллион АКШ долларына бааланды.
Жогоруда айтылгандардан тышкары Сурахматов Айзиз мыйзамсыз алынган муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз каттоо максатында анын аффилирленген филиалдарына таандык жана ошондой эле курулуш нормаларынан жана эрежелеринен четтеп курулган объектилерди киргизүүгө, ыйгарым укуктары менен муниципалдык ишканалардын жана курулушту көзөмөлдөөчү органдардын жооптуу кызматкерлерине кысым көрсөтүү менен курулуш компанияларынын өкүлдөрү тарабынан көп кабаттуу объектилерди курууга уруксат алган. Бул коррупциялык схеманын натыйжасында Сурахматов активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион АКШ долларына бааланган. 2021 жылдын 26 майында коррупцияга шектелген Сурахматов кармалып, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда ушул кылмышты жасоого катышкан адамдарды жана алар тарабынан мыйзамсыз алынган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чараларынын комплекси жүрүп жатат. Азырынча Сурахматовдун жакындары же жактоочусу менен байланышуу мүмкүн болбой жатат. Бирок Бишкек шаардык кеңештин соңку шайлоосунда ал сүрөгөн Кыргызстан элдик демократиялык партиясынан баштап барган Илим Карапбеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, президент Садыр Жапаровдон жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевден Сурахматовду үй камагына чыгарууну суранды. Мен бир эле сураныч менен кайрылып жатам. Сурахматов Азия Милбекович буга чейин деле качкан эмес, мындан кийин деле качпайт. Ал киши өзүнүн актыгын, адилеттүүлүгүн ошо мыйзам чегинде далилдей алат деген биз ишеничтебиз. Ошондуктан мен суранганым Азия Милбековичтин баш коргоо чарасын өзгөртүп, ошо УКМКнын СИЗОсунда эмес, үй камакка өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз. Мындан сырткары учурда Сурахматовдун камалышы боюнча коомчулукта экинчи пикирде айтылууда. Саясат жаатында серепчи Чолпон Абакеев Сурахматовдун камалышын азыркы бийликтин коррупционерлери менен күрөшкөнү деп баалады. Азиз Сурахматовдун камалышы кезектеги коррупционердин камалышы катары карашыбыз керек да. Коррупция менен күрөш кайсы бир деңгээлде мындай бир төмөндөп калды, жайлап калды деген сөздөр чыга баштаган. Бул туура эмес. Коррупция менен күрөш токтобойт. Дагы күчөйт. Дагы бир топ адамдар коррупциялык иштер үчүн жооп беришет. Мына ошолордун бири ушу Сурахматов да. Сурахматов шаардын мэри болуп турган учурунда бир топ мыйзамсыз иштерди жасагандыгы тууралуу азыр тергөөдө иши жүрүп атат. Муну эми чынында баягы тергөө аныгына жетип аягына чыгарат деп ойлойм. Учурда Сурахматовдун мыйзамсыз иштерине катышы бар башка кишилердин мүлктөрүн аныктоо иштери жүрүүдө. Белгилей кетсек, Азиз Сурахматов Бишкек шаарына 2018-2020 жылдары мэр болгон. Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан соң өз каалоосу менен иштен кеткен. Ал эми акыркы учурда тагыраагы Бишкек шаардык кеңештин соңку шайлоосунда ал Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөгөн. 51 жаштагы Азиз Сурахматов буга чейин жогорку кеңештин депутаты, шаардык кеңештин төрагасы да болгон. Эркайым Эрикова, Арзымат Аланов, Аскар Маратов, Нурньюз, Бишкек. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев Кумтөр кенине байланыштуу териштирүү иштеринин алкагында кечээ сурак берди. Бул тууралуу Азаттыкка аскер прокуратурасындагы жеке булактары маалымдады. Кумтөргө байланыштуу кылмыш иштерин териштирип жаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети азырынча Сариевдин суракка чакырылганын бышыктап же төгүндөй элек. Учурда Темир Сариевдин өзүнүн да комментарий алууга мүмкүн болбоду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кенине байланыштуу кылмыш иши козголгон адамдар суракка чакырылаарын билдирген эле. Ушул айдын башында парламент Кумтөр ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам кабыл алып, ал 14 майда күчүнө кирди. Бишкектин Октябрь райондук соту 7 майда Кумтөр компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн Кыргыз-Тажик тилкесинде болгон окуяларда жабыркаган Баткен облусунун Лерик районунун Максат айылына барды. Мамлекет башчысы талкаланган объектилерди, анын ичинде өрттөлүп кеткен мектепти көрүп, турак жай имараттардын жана билим берүү объектилеринин курулушу 100 орунга эсептелген 2 кабаттуу жаңы бала бакчанын долбоору менен таанышты. Президент жергиликтүү тургундар менен жолугушууда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Жапаров бир дагы жергиликтүү тургун жардамсыз жана колдоосуз калбай турганын белгиледи.
Барлаш учурунда жергиликтүү тургундар өткөн окуяларда жабыркагандарга колдоо көрсөтүү, ошондой эле жеке мүнөздөгү бир катар маселелерди көтөрүштү. Алар мамлекетке жана өлкөнүн ар тарабынан гуманитардык жардам жөнөткөн кыргызстандыктарга ыраазычылык билдиришти. Президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик түзүмдөрдүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнө жолугушууда айтылган маселелерди чечүү үчүн бир катар тапшырмаларды берди. Ошондой эле бардык объектилерди мерченбелген убакытта калыбына келтирип, куруп бүткөрүүнү талап кылды. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын Туркиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Өмүралиев менен Туркиянын тышкы иштер министри Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун алдыда боло турган расмий иш сапары эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңешинин 5-жыйынын үстүбүздөгү жылдын июнь айында Анкара шаарында өткөрүү маселесин талкуулашты. Андан тышкары алар эки тараптуу кызматташуунун бир катар маселелерин талкуулашкан. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Белоруссияда КМШга мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Расмий маалыматка ылайык, ал ошондой эле Минскиде Александр Лукашенконун кабыл алуусунда болот. Ана сырткары Азербайжандын премьер-министри Али Хидаят Оглы Асадов менен жолугат. Эл аралык жыйын Белоруссияда эртең 28 майда башталат. Анда инфекциялык ооруларга каршы чогуу күрөшүү, санитардык коргоо жаатында кызматташуу жана жумушсуздук маселесин чечүү талкууланат. Белоруссияда 2020 жылдын августунда жыйынтыгы талаш жараткан президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңгени айтылган. Дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери аны тааныган эмес. Кыргызстандын ушул кездеги президенти Сооронбай Жээнбеков Лукашенкону дароо куттуктаган. Шаарды эт менен камсыз кылган ишкерлер эт азыгын кароодун өткөрүүгө каражат төлөгөндөрүнө нааразы болуп келишет. Алар бир бодо малга 168 сом төлөсө, майда жандыктарга 80 сомду түзөт. Лаборатория кызматкерлери төлөнгөн каражаттар өкмөттүн токтомуна ылайык алынып жаткандыгын айтышууда. Шаардыктар бир күнүнө 100дөн ашуун бодо малдын этин керектесе, алардын болгону 20га чукул гана көзөмөлдөн өтөт. Калгандын баары ар кандай кагаздар менен шаардыктарга сатылууда. Темага кеспешим. Таткабек Шабданбеков кайрылат. Ош шаарындагы эт азыгын саткан жарандар лабораторияга төлөнүүчү каражаттарга нааразычылыктарын билдиришүүдө. Алар өздөрүн ишкер катары сыпаттап, эт азыгын лабораториялык текшерүүдөн өткөрүү үчүн акысыз болсо деген пикирде. Бул убакка чейин лабораториялык көрсөтмөдөн өткөрүү акысыз болуп келген дешет. Азыркы учурда 168 сомдон каражат төлөшүүдө. Негизги себеби ушул бир жылга чейин, ушул мезгилге чейин акча алынган эмес. Эч кандай. Эми биз мисалы бул зданияга аренда беребиз. Мамлекетке патент төлөйбүз. Чыгымдарды эсептеп көргөндө күнүнө 500 сомдон тур келет аренда. Ал эми бул мына лаборатория эми мамлекеттики да. Мамлекеттик болгондон акча албаш керек. Мисалы бир малга 168 сом, бир баш койго бодо малга 168 сом, бир баш койго 84 сомдон төлөнөт да. Ушул эми ушулду чечип берсе деген немеде чыккан элек. Жок, текшерсин. Ушул эмне үчүн 2016-жылы чыккан дейт бул приказ. 2020-дан баштап иштеп атпайбы? Бир жыл аралыктар ошондой болуп атпайбы? Ага чейин андай болгон эмес да. Бир жылдан бери эле ушундай акча алынып атат. Ар малга, койго. Эт саткан жарандар лаборанттардын иштерине канааттанбагандыктарын жашырышкан жок. Алар болгону малдын ич эттерин гана кесип кароодон өткөрөөрүн айтып келишет. Азык-түлүк кымбаттагандыктан эттин баасы да көтөрүлгөн. Эт сатуу менен алектенгендер ашыкча чыгымдар кыскартылса, этке болгон баа бир аз төмөндөйт эле дешет. Бул жерде аппарат жок экен. Мисалы боорду алып киребиз дагы. Боор деле көрөт. Анан кален алып кел дейт. Өзү негизин алганда лаборатория убойный цехта болуш керек. Убойный цехтен чыгып атканда анан бардыгы текшерилип, анан чыгыш керек да. Ал биз уяктан отдельный акча төлөп, анан берге келип дагы акча төлөп, бу жерде эч иши жок. Только боорду алып келет, ушундай кесип коет, анан кален алып келип кесип коет, кайра бере берет да бизгечи. Биз аны жүктөп эле келе беребиз. Ушул ал жактан справка, убойный цех ветврачка беребиз. Ушул таза мындай соолугу жайында деген справка берет. Ол жерде эгерде соолугу начар болсо, мисалы боору таза эмес болсо, боорун таштай берет. Же болбосо мындай жаманыраак эт боло турган болсо, кайта союшка киргизбейт да, мындай айткандачы.
Ош шаарындагы калктын санына жараша күнүнө 150дөн ашуун бодомалдын эти керектелет. Бирок лабораториялык көзөмөлдөн болгону бир күндө 10дон 20га чейин союлган малдын эти өтөт. Арасында оорулуу малдар да кездешет. Ал эми жанагы мына бир айдын ичинде эле мына 2 лептоспироз чыкты. Бул сарык, малдардын сарыгы. Адамдын кандай сарыгы, азыр сезон башталды. Эгер бул таза деп келген, таза деп биздин ошо жердеги вет врачтар таза деп өткөргөндөн кийин анан текшертсек ушу чыгып атат. Бул ошо жанагы бир 10-15%-тин ичиндегиси. Калгандары каякта кетип атат. Жалпы регион боюнча, облус боюнча, шаардын башка булунушунда кандай каяк кетип атат. Анан мен ошондон айта турганым, биз кеп акча табышты эмес. Биз ошол тамак аштын коопсуздугу, мында дүйнөдө эки өлкөлөрдүн баарында эки эле коопсуздук. Биринчи мамлекеттин жалпы коопсуздугу, экинчиси тамак аш коопсуздугу. Эт саткан касапчылардын нааразычылыгын лаборатория кызматкерлери негизсиз экенин айтышат. Атайын өкмөттүн токтому менен монополияга каршы күрөшүү кызматы биргеликте жөн гана кароодон өткөрүү үчүн каражат төлөөсү керектиги көрсөтүлгөн. Андай кароодон өтпөсө жарандардын ден соолугуна кооптуулук жараткан жагдайлар күчөп кетиши мүмкүн экенин эскертишет. 24 август 2017 жылкы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ветеринария жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндөгү 528 токтомундагы 3-главанын 14-пунктунда базарларда сатуу максатында андан өткөрүлгөн ветеринардык санитардык экспертиза жүргүзүү жана ветеринардык сертификациялоо боюнча аткарылган жумуш үчүн баардык чыгымдарды тамак аш продуктларынын ээси төлөйт деп качка айтып, мына жерде өкмөттүн токтому баягы немесин берге келтирип, баардыгына жолдогонбуз. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 5,5 миллионго чукул калк жашайт. Жалпы шаардыктар күнүнө 100дөн ашуун бодомалдын этин керектейт. Адистер эл арасында ар кандай оорулардын күчөп жаткандыгын жана алардын алдын алуу үчүн тамак аш коопсуздугун тыкыр көзөмөлдөн өткөрүү керектигин айтышууда. Быйыл 11 апрелдеги жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда өзгөчө аял кишилер талапкерлигин көп коюп жигердүү катышты. Биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Айрым аймактарда аялдар 50%га чейин добуш алышты. Аялдардын саясатка мамлекетти башкаруу тармагына келиши өлкө үчүн кандай пайда алып келет? Дегере мамлекет гендердик теңдикке канчалык деңгээлде муктаж? Ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз. Аял депутаттар көп болушу керек. Саясатта аял эркектин балансы зарыл. Депутат аялдар күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын пайда кылат. Бул ураандар бүгүн Борбор калаада өткөн жергиликтүү аял депутаттар катышкан тегерек столдо айтылды. Иш-чара үйдө бала карап, базарда же талаада кетмен көтөргөн кыз келиндердин укугун коргойбуз. Социалдык көйгөйлөрдү көтөрүп чыгабыз деп өлкөнүн ар булуң бурчунан жергиликтүү кеңештерге шайланган аял депутаттар үчүн уюштурулду. Депутат айымдарды жаңы биринчи квота менен өткөн айымдарды чакырып, ошол аларга ошол шыктандыруу, мотивация берүү деп коет го кыргызча, орусча. Ошолордун иштөө боюнча кичине мындай багыт берүү. Ошол квота жөнүндө мыйзамдын иштешинин жыйынтыктарын чыгаруу. Элиза Койлубаева да бүгүнкү тегерек столдун катышуучусу. Ал өзү жашаган аймактагы элдин колдоосуна ээ болуп, бул жолку шайлоонун жыйынтыгы менен биринчи жолу эл өкүлү болгону турат. Анын айтымында аймактар аял депутаттарга өтө эле муктаж. Аял депутаттардын келиши менен биздин коомубузга жергиликтүү өз алдынча башкаруу, айылыбыздан кандайдыр бир жакшы ийгиликтерди жаратып, аял эркектин биргеликте ынтымакта иштеши менен жакшы ийгиликтерди жаратат деген деп ойлойм да өзүм. Кудайым буйрса, мына иштер жакшы башталды. Биздин айыл өкмөттө 21 депутат болсо, ошонун 8 аялдар өттүк. Эркектер мурунку созывдагы депутаттарыбыз дагы өздөрү таң калып отурушат да, аялдар бар жакшы турбайбы деп. Анткени бизде биринчи сессия болду, мурдагыдан кандайдыр бир ошол моментте өзгөрүү байкалыптыр ал биздин мырзаларыбызга. Серепчилерде жергиликтүү кеңешке барган депутаттардын ичинен аялдар социалдык маселелерге көбүрөөк көңүл бурат деп эсептешет. Себеби аялдар көз жаздымында калган маселелерди көтөрүп чыга алышат. Ал эми жергиликтүү кеңешке барган эркек депутаттар адатта мындай маселелерди унутта калтырып коюшат. Аял саясатчы болсо майыптардын укугу, эрте никеге туруу, зордук зомбулук, үй бүлөлүк чыр чатактарды
жөнгө салуу маселелерине көмөк көрсөтө алышат. Биринчи иретте мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жеке эмес мамлекеттин кызыкчылыгын көздөйт. Ошондуктан аялдардын келиши сөзсүз зарыл болуп эсептелинет. Экинчиден, бүткүл дүйнөдөн ичинде Кыргызстанда аялдарга жасалган зордук, зомбулук көбөйүп бара жатат жергиликтүү деңгээлде. Ошонун бардыгы жергиликтүү деңгээлде көрүнбөй, байкалбай калып атат. Мына ошонун бардыгын жөнгө салуучу, жолго коюучу ким? Бул аялдар. Биз ошол маселени колдобосок, көтөрбөсөк ким көтөрөт? Биз жакырчылыкты жоюуга катышпасак ким катышат? Биз жергиликтүү жемкорлорду жолун кыскартпасак ким кыскартат? Мына ошол принцип менен сөзсүз түрдө аялдардын катышы зарыл. Деген менен аялдардын саясатка келишине нааразы чыккандар да жок эмес. Эске салсак, 11-апрелдеги жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодон кийин Чүйдүн Сокулук районундагы Орок айылында айрым эркек талапкерлер аялдарга ыйгарылган жеңишке каршы чыгып нааразы болушкан. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы ал нааразы чыккан эркектерге аялдардын жергиликтүү кеңештердеги 30% квотасы мамлекеттин конституциялык милдети жана аялдардын мыйзамдуу укугу экенин эскертип, аларды бут тоспоого чакырган болчу. Эскерте кетсек, жергиликтүү кеңештерде аял депутаттардын саны 30%га жетти. Эркайым Мерикова, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. 28 жаштагы Бермет Шабдан кызы бөйрөктөн өнөкөт оорусу менен 2017-жылдан бери жабыркап келет. Азыркы тапта оорусу күчөп жаткандыгына байланыштуу тез аранын ичинде бөйрөгүн алмаштырууга чоң суммадагы акча каражаты сарпталат экен. Бөйрөк алмаштыруу операциясы Туркия мамлекетинде өтөт. Ал үчүн 22 000 акш акчасы керектелүүдө. Учурда донорда табылган кайдыгер эмес жарандардан жетиштүү каражат жыйналып калса, жашоого үмүт бар деп тилек кылып жатат. Азыр кайрымдуу адамдар мага жардам берип атат, аларга рахмат. Дагы бир аз мага жардам берсеңиздер, присыпкага барып келсем. Бермет Шабдан кызы 28 жаштан жаштайынан бөйрөктүн өнөкөт оорусуна чалдыгыптыр. Эмиминтип кайрымдуу жарандардын жардамына муктаж болуп жатат. Тез аранын ичинде бөйрөгүн алмаштыруу үчүн Туркия мамлекетине баруусу керек. Ал үчүн кеминде $22 000 акча каражаты сарпталат экен. Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок, ошо Туркияга барыш керек экен. Азыр ошого $22 000 керек экен да бизге. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулмандар, мен ушу сиздерге кайрылат элем. Ушу Туркияга пересадкага барыш үчүн мага $22 000 керек. Кудай кааласа, акча жок болсо пересадкага барышым керек. Операция кылдырганга азыр биздин донорубуз бар. Кайдыгер эмес жарандардан керектелүүчү сумма чогулуп калса, бөйрөгүн алмаштырууга донор да табылган. Донор болуп берүүчү жаран Берметтин өмүрүн узартуу үчүн өз ыктыяры менен сунуш киргизиптир. Ал жаран Берметке эч кандай катыштыгы жок экени да белгилүү болду. Эмиминтип акча каражаты чогулуп калса, жашоого үмүт байлап турарын айтып жатат. Адамдар пересадкага баруу эле келип атышат. Кудай кааласа Түркиягачы мен дагы ошолорго барып, ошо 100% эле неме бар экен. Жашап кетишкечи бөйрөктү алмаштыргандан кийин. Жашоодон үмүт артып турган Бермек Шабдан кызы бул убакка чейин өз теңине турмушка чыккан. Бирок учурда алышып келе жаткан дартынан улам. Жолдошу экөө эки ара жолго түшүптүр. 16 жылдан бери, 17 жылдан ооруган жашап жүргөн. Бирок 2016 жылдан бери оор неме болуп калды да, көбүн айтпай жүрдү. Турмушка чыкты эле, турмуштан мажбур ооруга байланыштуу ажырашты. Эми булардын абалы үй жайы жок. Бермет Шабдан кызы 2017 жылдан бери бул дарт менен алышып келет. Мындан улам бир жумада 3-4 жолу гемодиализ алууга аргасыз. Бул убакка чейин ар бир алган гемодиализ үчүн 5000 сомдон ашык акча каражатын сарптап келишиптир. Азыр мамлекетке өткөрүп берген соң бир аз жеңил болуп калганын жакындары айтышууда. Жардам берип аттык, акыры анан кийин бөжөк неме болгондон бери сал жеңилдик болуп калды да. Ушуга чейин аябай кыйналып, бул эми жашаш керек. Эми 28-де чыкты. Жашоо салды да. Эчтекени көргөн жок. Жетимчиликтин доорун сүрдү. Анан кийин айла жок да. Барган сайын бөйрөк ооруп, мына диализден баргандан кийин деле жатат, соолуу эле ооруп калат. Бир кружка суу ичет, анан кичине бир кашык тамак жейт. Өзүн жага жалайт, ыйлайт. Мен жашайм, жашабайм, жашоойнчу өлүп калам дейт. Кудай кааласа, Алла шифа берсе жакшы болуп кетесин. Мына жардам берет. Эли жүрүп калай калдым, жардам бересиң, өлгө жашоодон үмүт кыл.
бечара намаз окуйт, балыйлайт. Учурда Берметти дарылап жаткан дарыгерлер бөйрөк алмашып калса, жашап кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар дешүүдө. Ал үчүн донор болуп жаткан жаран менен анализдери төп келүүсү керек экен. Бардык көрсөткүчтөрү толук келип, комиссиямызда баалары толук келип жакшы келсе, алмаштырса, бул деген сөз кайрадан толук кандуу жакшы жашоо менен жашаганга пайда болот. Бермет Шабдан кызынын Туркия мамлекетине өтүүчү операциясына $22,000 керек. Ал үчүн кайдыгер эмес жарандардын көмөгүнө муктаж. Берметке жардам колун сунууну каалагандар төмөндө жазылып турган даректерге кайрылып, акча каражатын которсоңуздар болот. Мээримдүү жүрөк ээси, келиңиз көмөктөшөлү. Тамчыдан көл куралат. Берметтин жашоого болгон үмүтүн өчүрбөйлү. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Памир тоолорунан Алайга көчүрүлүп келген памирлик жаш жеткинчектин кыялы орундалды. Тагыраагы 26 майда памирлик кыргыздардын балдары Ордулу Ош шаарына келген. Анда атайын 2 күндүк программанын алкагында окуучуларды калаанын тарыхый музейлери, китепканасы, эс алуучу жайлары менен тааныштыруу каралган. Азамат, булар жакшы окушат кыздар. Жакшы окушат. Бүгүн Ош шаарына келген, саякаттоо үчүн келген жаш памирлик кыргыздардын экинчи саякаттоосунун күнү. Алар кечээ Сулайман тоодо жана музейде болушса, бүгүн болсо Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканада. Ош шаарын көрүүгө кызыктар болуп, министрлер кабинетинин Ош облусундагы өкүлүнө өзү кат жазып жолдогон жаш Хусейндин кубанычында чек жок. Анткени мына ошол каттын негизинде 2 күндүк экскурсияга алгачкы жолу 2 борбор калаага келди. Хусейн менен бирге памирлик жалпы 23 бала келген. Башкалардан тартынбастыгы, зиректиги менен айырмаланган каарманыбыз 7 жашта. Учурда 1-класстын окуучусу. 2 күндүк саякаттоо учурунда жаш жеткинчек көп нерселер менен таанышканын айтып берди. Мен губернаторга кат жаздып, анан эжекелерибиз менен, туугандарыбыз менен, экаларыбыз Ошко барып келсеңиз деди элек. Анан катыбызды макул болобу делик элек, анан макул болуп, азыр Ошко келип кубанып отурабыз. Биринчи келип жайчып, ана Сулайман тоого чыкты. Сулайман тоона келип, шаарларды бирге кыдырып, азыр китепканага келип отурабыз. Азыр 1-июндун майрамын өтүп ататтар. Рахмат ушуларга да. 1-июн эмне майрам? 1-июн балдарды кургоо күнү. Ош калаасы менен тааныш болгон памирликтердин эң кичүүсү 5, ал эми эң чоңу 23 жашта. Балдарды коштоп, кыргыз алфавити менен тааныштырып, билим берип келе жаткан мугалимдери дагы чогуу келген. Калаанын бир катар эс алуу жайларын, тарыхый музейлери менен таанышкан окуучулар акылынын тунуктугу менен бардык нерсени тез кабыл алып, бат өздөштүрүп жатат дейт мектеп директору. Кечээ күнгө өткөн иш-чаралар балдарга аябай эстеринен кеткис күндөрдү тартуулады. Анткени алар өздөрү айткандай, өмүрүбүздө мындай нерселерди көргөн эмеспиз деп өз төл сөздөрүндө айтып атышат. Мени эң таң калтырган нерсе, балар азыркы технология менен көп алектенбегендиктен, мисалы сотка үчүн мээлери ачык, толук бүтүн бойдон экендигин баамдайм. Анткени китепти окутуп, кайра алар жөнүндө түшүнүк бергенде окуганын окугандай, көргөнүн көргөндөй сүйлөгөнгө жетишип атышат. Бүгүн 27 май китепкана күнү болгондуктан балдардын китеп окуу сабаттуулугун арттыруу жана китепти сүйүүгө чакыруу максатында облустук китепкана менен таанышуу уюштурулган. Мындан сырткары памирликтерге балдар чыгармачыл борборунун аткаруусунда концерт коюлуп, ата мекенди сүйүү ырлары кыргыз улуттук аспабында жаңырган комуз күүлөрүнө күбө болушту. Облустук китепкана менен таанышып, бул жерде балдар чыгармачылык борборунун концерттик программалары уюштурганбыз. Ал программада бул келген биздин мейман балдардын өздөрүн да аралаштырып, ошо оюн зокторго кошуп, алар таланттуулары бар экен арасында. Биз 2 күндөн бери аябай жакшы булар менен жакшы билип калдык жакындан. Андан соң Токтогул паркына алып барабыз, зоопаркка алып барабыз. Анан Жарасул Осмонович өзү жолугушат балдар менен. Жактыбы курчакта? Жакшы экен? Жакты, Хусейн. Бүгүн да концерт көрдүк. Сен жакшы жазат экенсиң кат. Сен дайыма ушу жакшы. Макулбу? Атайын түзүлгөн программанын алкагында министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдрайымов да жолукту. Анда ал балдардын маанайларын сурап, терең билим алууга чакырды. Мындан сырткары өкүл кызыктыруучу белек бекчектерди жана балдарга арналган китептерди ыйгарды. Бул балдарга мен тилеген тилегимди ушу оорушпасын, сыркашпасын,
ошол көчүп келген жеринде ошол жерде жердешип, ошол жерден патриоттору болуп, кыргыз жерине жараган жигит кыздардан болуп чоңойсун. Башка жактардан да өнөктүрүү жолдорун биз карайбыз. Балдарды себеби бизге тезирээк адаптация болуш керек бул жигиттер. Эске салсак, Алай районунун Талды суу айылына Памирлек туугандар алынып келинген. Учурда 17 үй бүлө түтүн булатып келет. Алардын жашы өтүп кеткен балдары да 1 класстын программасы менен окутулуп жатат. Белгилей кетсек, ушул жылдын 26 апрелинде Памирликтер Кыргызстандын жарандыгын алган. Жарандык паспорт тапшыруу аз эми Алай жергесинде болуп, жалпы 111 этникалык кыргыз жарандык паспортко ээ болушкан. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Нурньюз маалымат программасын көрдүңүздөр. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыздар, бизди интернет баракчаларыбыздан да тапсаңыздар болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Ал эми өлкөдөгү ооруну алдын алуу үчүн үйдөн чыгаарда сөзсүз түрдө бет кап тагууну унутпаңыздар. А мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.